Саламатсыңар балдар, биз мурдагы сабакта балдар циклдык алгоритмдер деген тема өткөнбүз, жанага тиешелүү болгон тапшырмалардын программаларын түзүүнү караганбыз балдар. Эми демек бүгүн дагы циклдык алгоритмдердин жардамы аркылуу чечилүүчү маселелерди карап, алардын программаларын түзүүнү үйрөнөбүз. Алгач балдар циклдык алгоритмдерди кыскача кайталап алалы. Демек бул for жана while циклдын жардамы аркылуу циклдык алгоритмдер түзүлөт. For жана while циклынын бири-биринен айырмачылыгы балдар бул for циклы деген бул ошо кандайдыр бир команданы канча жолу кайталоо керек экендиги белгилүү болгон учурда for цикл колдонулат. Тескерисинче канча жолу ошол кайталоо керек экендиги белгисиз болгон учурда бул while цикл колдонулат дегенбиз. Эми демек бул жерде for циклынын Python тилинде берилүү схемасы демек мындай түрдө берилет. Мында демек range эмнени түшүндүрөт? Бул range деген бул кандайдыр бир диапазонду түшүндүрөт. Range деп туруп эгерде кашанын ичинде бир эле маани берилсе, демек мында бул ошол 0дон баштап ошол мааниге чейинки аралыктагы маанилерди алат дегенди түшүндүрөт. Жана ал өзү диапазонго кирбейт. Эгерде бул демек range деп туруп кашаа ичинде 2 маани берилсе, демек анда бул биринчи мааниден экинчи мааниге чейинки маанилерди алат дегенди түшүндүрөт. Жана ал экинчи маани бул диапазонго кирбейт. Ал эми range бул жерде 3 маани берилсе, демек биринчиден экинчиге чейинки маанилерди алат, жана экинчи бул өзү диапазонго кирбейт. Ал эми үчүнчү болсо бул ошо сандардын ортосундагы кадамды түшүндүрөт, же болбосо интервалды. Бул кадамдар оң жана терс түрүндө да берилиши мүмкүн. Эгерде терс түрүндө берилсе, демек мында кемүү тартибиндеги сандардын ыраттуулугун ала алабыз. Андан сырткары демек бир канча бул программалар түзүүнү да карап көргөнбүз. Эми демек бүгүн дагы бир топ маселелердин чечүүнүн программаларын түзүүнү карайбыз балдар. Алгач демек балдар idle'ды ишке киргизип алабыз балдар. Idle'ды ишке киргизүү үчүн демек бул жерден издейбиз. Python idle. Демек idle'ды ишке киргизип алдык. Жана бул жерде file, new file, жаңы файл түзүп алдык. Жаңы файл түзүп алып, эми ушуга программа түзүүнү карайбыз. Эми мындай маселе болсун балдар. Бир канча маанини киргизүүгө мүмкүндүк берген. Мисалы, демек ал input же болбосо киргизүү операторунун жардамы аркылуу ишке ашат. Бир канча маанилерди киргизүүгө мүмкүндүк берген. Киргизүүнүн циклын, жана ошондой эле ошол сандардын ыраттуулугун киргизүүгө мүмкүндүк берген. Жана эгерде ал 0 киргизген учурубузда цикл өз ишин аяктап, жана ошо 0го чейинки киргизилген бардык маанилердин суммасын табуунун формуласын программасын түзүүнү карап көрөбүз балдар. Түшүнүктүбү? Эми карагыла, демек мында сумма деген өзгөрмө киргизебиз балдар. Сумманы өзгөрмө киргизип ага 0ду карабыз. Жана бул жерде x өзгөрмөсүн киргизебиз. Жана анан маалыматтык типин integer болушу керек балдар. Бүтүн сан болушу керек. Демек input киргизүү оператору, input демек бул жерде түшүнүктүү болушу үчүн сан киргиз дейли. Сан киргиз. Эми демек while оператору демек бул жерде while оператору. While операторунда демек мында шарт беребиз балдар. Шартында x'ты 0го барабар эмес деп алабыз балдар. Демек 0го барабар эмес деп бул шарт менен демек биз 0го киргизген учурубузда цикл аяктайт балдар. Түшүнүктүү болду? Эми демек сумма өзгөрмөсү. Эми сумма өзгөрмөсүгө ыйгарабыз. Суммага кайра кошобуз x балдар. Эми карагыла балдар. Муну момундай түрдө жазсак болот балдар. Кыскача момундай түрдө да жазсак болот балдар. Бул мол жазуу менен бул жазуу экөө бир эле маани түшүндүрөт. Болгону бул толук жазылышы, ал эми болбосо кыскартылып жазылышы. Түшүнүктүү болду? Биз толуксун түрүндө жаздык. Мындан кийинки маселелерде кыскартылып жазышыбыз мүмкүн. Эми демек мында эми x-га integer маанисин ыйгарып, бул жерде input маанисин киргизебиз балдар. Input маанисин киргизип, бул жерде санды киргизебиз. Эми демек анда print анда эмне болсун? Printtин ичинде эмне деген жыйынтык чыксын? Демек сумма. Бүтүрмени ажыратып, бул жерде сумма өзгөрмөсүн да көрсөтөбүз.
Түшүнүктүү болду, Эми F5'ti басабыз, жыйынтыгын көрүү үчүн. Жыйынтыгын көрсөк дагы түшүнүктүүрөөк болот балдар. Демек, бул жерде сактап алабыз. 14 экен. Карагыла, сан киргиз деп атат балдар. Демек, сан киргизги бул жерде сандарды киргизебиз. Каалаган санды киргизсек болот балдар. Бирок интежер болушу керек балдар. Интежер. Демек, интежер деген бул бүтүн сан болуш керек балдар. Мисалы, момундай түрдө сандарды бир тобура аттуу, бул цикл уланып кете берет санды киргиз деп. Качан гана биз 0'ду киргизген учурубузда балдар, 0'ду киргизгендерди баскан учурубузда бул цикл өз ишин аяктайт. Жана ошондой эле бул 0'го чейинки киргизилген бардык маанилердин суммасын таап берет. Түшүнүктүү болдубу? Мисалы, карагыла, кайра F5'ти бассак, мисалы, 100 деген жана 200 деген маани киргизели, андан кийин 0'ду киргизели. Көрдүңүзбү, сумма деп 300. Бир эле учурда демек бул циклды аяктатып, жана ошондой эле ошого чейин киргизилген бардык маанилердин суммасын бул жерде көрсөтүп атат. Түшүнүктүү болду, Эми карагыла, эми момундай бир тапшырма болсун. Бир натуралдык сан киргизели. Демек, ошол киргизилген натуралдык санды түзгөн цифралардын суммасын таап берүүчү. Мисалы, 45 деген сан киргизсек, демек 45 деген сан киргизсек, бизге жыйынтыгында канчаны көрсөтүш керек? 9'ду көрсөтүш керек балдар. Себеби 45'ти түзгөн бул цифралар 4 жана 5, ал ошол экөөнүн суммасы 9 болот. Түшүнүктүү болдубу? Ушундай бир программа түзүп чыгышыбыз керек. Аны үчүн демек n өзгөрмөсүн киргизебиз жана буга integer маалыматтык типин көрсөтөбүз балдар. Демек, бул жерде input маани киргизебиз, демек. Жана бул жерге жазабыз балдар. Натуралдык сан киргиз дейли. Натуралдык сан киргиз. Натуралдык сан киргиз. Эми, демек, мында демек суммага 0'ду ыйгарабыз балдар. Жана бул жерде while оператору, демек, while оператору бул n де бул жерде барабар эмес 0'го деп алабыз балдар. Кош чекит коебуз, бул жерде шарт киргизип алдык, демек 0'га барабар эмес болуш керек. Жана бул жерде digit өзгөрмөсү. Бул жерде digit өзгөрмөсүгө карагыла балдар. n бул жерде бул эмнени түшүндүрөт? Бул калдык бөлүк. Ошол киргизген маанибизди 10'го бөлгөндөгү калдык бөлүгү ыйгардык digitке. Түшүндүкпү балдар? Бул демек, мисал 100'дү ыйгарса, 100'дү n-ге 100'дү киргизсек, анда 100'дү 10'го бөлөт, 10'го бөлсө, демек, анын калдык бөлүгү 0 болот. Digitке демек ошол ыйгарылат. Түшүндүкпү? Эми демек сумма. Эми карагыла, мону кыскартып жазабыз балдар. Сумма. Бул жерде digit. Бул эмнени түшүндүрөт? Демек, сумма барабар сумма кошуу digit түшүндүрөт балдар. Демек, өйдөдөгү муугадан чыккан маани да бул жерде, мисалы. Ошол маани бул жерге кошулат балдар. Эми мындан кийин демек n барабар бул n-ге балдар. Энди 10'го бөлгөн, ошо киргизген маанибиздеги, мисалы, n-ге 100'дү киргизсек, демек 100'дү 10'го бөлгөндөгү бүтүн бөлүгүн ыйгар деп атат. Түшүнүктүү болдубу? Бул бүтүн бөлүгүн ыйгар деген түшүндүрөт. Мисалы, 100'дү 10'го бөлсөң 10 болот, мисалы. Бүтүн бөлүгү. Эгерде бөлчөктүү сан чыккан учурда дагы, ошо бөлчөктүү сандын бүтүн гана бөлүгүн ыйгар деп атат n-ге. Түшүнүктүү болду? Демек, эми принтке чыгаруу оператору эми. Print эмне деп чыгарыш керек бизге? Демек, бул жерде бизге print цифралардын суммасы деш керек, Демек, цифралардын суммасы. Жана бул жерде үтүрмени ажыратып, ошо сумма өзгөрмөсүн көрсөтүшүбүз керек. Түшүнүктүү болдубу? Эми, демек, F5'ти басабыз балдар. Жыйынтыгын көрүү үчүн. Демек, натуралдык сан киргиз дейт. Мисалы, 56 дейли. Көрдүңүзбү, цифралардын суммасы 11 деди. Себеби балдар, бул демек 5, 6, бул демек
Бул жерде кош экит коюп койсок дагы жакшы болот балдар. Мисалы F5'ти кайра ишке киргизсек, бир көп орунду сан берели. Мисалы момундай. Көрдүңөр, бул 4, 7, 8, 5'тин суммасы 24 деп бул жерде чыгарып берди. Түшүнүктүү болдубу? Демек, кийинки маселеге келели. Эми балдар карагыла. Факториал деген түшүнүк бар балдар. Факториал деген балдар, мисалы 3'түн факториалы деген ошол 3кө чейинки бардык сандардын көбөйтүндүсү дегенди түшүндүрөт. Факториал деген. Ошол кандайдыр бир сандын факториалы ошол санга чейинки сандардын көбөйтүндүсү дегенди түшүндүрөт. Мисалы 3'түн факториалы негизи момундай илептөө белгиси менен момундай берилет балдар. 3'түн факториалы демек барабар болот 1 көбөйтүү 2 көбөйтүү 3кө барабар. Барабар канча болот бул? 6 болот, Көрдүңөрбү? Демек 3'түн факториалы бул 6га барабар. Ушул факториалды эсептөөчү программаны жазалы балдар. Аны үчүн балдар демек өзгөрмө киргизип алабыз. Мисалы сан деген өзгөрмө киргизип алалы. Жана ага каралы бул integer тибин көрсөтүп, бул жерде input. Бул жерде inputка бул жерде эмне кылабыз? Сан киргиз деп жазабыз мисалы. Сан киргиз кое тургула балдар, бул жерге момундай жазалы. Терс сандын факториалы болбойт балдар. Жана ошондой эле 0'дун факториалы 1ге барабар балдар. Азыр аны for аркылуу киргизгенди. Бул факториалды биринчи while аркылуу түзүп көрөлү, жана ошондой эле for аркылуу да түзөбүз кара балдар. Эми демек мында не дейли? Бүтүн оң сан киргизели, бул жерде. Дагы түшүнүктүү болуш үчүн. Бүтүн оң сан киргиз. Бүтүн оң сан киргиз. Бүтүн оң сан киргиз. Эми демек бул жерде ай өзгөрмөсүн киргизебиз. Ага барабарлайбыз 1ди. Жана ошондой эле факториал. Факториал балдар. Факториалга да карабыз 1ди балдар. Андан кийин демек while оператору. While оператору бул айды кичине же барабар кылып сандан, сан кичине же барабар болуш керек сандан ай. Жана бул жерде факториал демек. Факториал. Факториалга эми карагыла. Факториалга бул жерде көбөйтүп, кыскартып жазсак да болот балдар. Ай. Же болбосо аны толук жазсак кандай болот? Факториал барабар факториал көбөйтүү ай болот, Же болбосо момундай түрдө жазсак да болот балдар. Эми демек айга демек бул жерде ай. Айга эми карагыла. Айга демек бул ай деген ар бир багысында 1ге көбөйөт, балдар. Демек мында айды барабарлайбыз, айга кошобуз канчаны? 1ге. Себеби 1, 2 болуп 1 санга көбөй барат го балдар, Демек мында кошобуз 1ди демек. Анда демек print менен чыгарышыбыз керек. Print. Анда факториал сан, мисалы, сандын факториалы дейли. Сандын факториалы. Сандын факториалы. Демек бул жерде сан, И бул жерде барабар, мисалы. Бул сандын факториалы барабар, мисалы. И бул жерде дагы эмнени көрсөтүшүбүз керек? Факториалды көрсөтүшүбүз керек, балдар. Факториал. Көрдүкпү? Эми карагыла, F5'ти басабыз, балдар. Ой, бир жерде ката кетти дейт. Бул жерде сан кое тургула демек. Барабар сандын факториал, сан факториал. Демек бул жерде биз кайерден ката кетти? Карап көрөбүз демек. Балдар, көйдөдө туура эле киргиздик. Айды демек 1ди кыйгардык, факториалга да 1ди кыйгардык. While демек бул жерде F5'ти басабыз.
көрүңөр могул жерде бир аз ката кеткен экен. Бүтүн сан оң сан киргиз деп атат балдар. Бүтүн оң сан киргиз деп атат. Демек биз канчаны киргизели? Кичине эле сан киргизели, 4 киргизели. Enter. Сандын факториалы 4, демек 4 санынын факториалы барабар 24 болуш керек, же болбосо могул жерде оңдосок да болот. Могул жерде оңдойлу балдар. Санды могул жерге алалы. Санды мисалы могул жерге 4 санынын факториалы десек, дагы туурараак болот, майнус жагынан. Факториалы барабар буга деп карагыла, эми эпешти басабыз. Ой, могул жерге 2 бүтүр коюлуп кетиптир балдар, кечиресиңер. Эпешти басабыз. Бүтүн оң сан киргиз деп атат. Мисалы 5 деген сан киргизели. 5 санын факториалы барабар 120-га. Көрдүңөрбү? Демек 5ке чейинки сандардын баарын көбөйтүнсөк, ол 120-га барабар. Түшүнүктүү болдубу балдар? Эми карагыла, ушул эле факториалды чыгарып берүүчү, бирок бул for циклын жардамы аркылуу киргизүүнү карайбыз эми балдар. Демек, бул жерде сан өйдөдө калсын балдар. Факториал деген бул да калсын. Ушуну эле өзгөртүп түзөбүз эми. Демек, мында if шарттуу операторун колдонобуз балдар. If шарттуу оператору демек сан балдар, сан бул жерде 3 шарт киргизебиз балдар. Себеби дегенде бул чоң болсо, кичине болсо 0дон. Себеби факториалдын мындай 3 шарты, мисалы 0дон кичине болгон учурда анын факториалы жок деген жооп чыгарсын. 0га барабар болгон учурда анын факториалы 1ге барабар деген чыгарсын. Ал эми калган учурда демек киргизген саныбыздын факториалын чыгарышы керек. Түшүнүктүү болдубу? Демек, мында демек сан кичине болгон учурда 0дон. Анда print эмне деп чыгарсын? Print бул жерде терс сандын факториалы болбойт. Болбойт деп чыгарсын. Болбойт деп чыгарсын. Түшүндүкпү? Эми демек, print ошондой чыгарсын. Эми 3 шарт киргизебиз. Демек, бул жерде кайсы elif колдонулат, мисалы бир эле шарт берилген учурда, демек if else болуп эле кетмек. Бул жерде 2 шарт киргизип атабыз. 3 шарт киргизип атабыз балдар. Демек, elif колдонулат. Анда демек сан барабар болсо 0го, сан барабар болсо 0га print не деп чыгарып берсин? Print бул жерде 0дун факториалы 1ге барабар деп чыгарып берсин. Эми демек, андай болбогон учурда, 2 шарт тең аткарылбаган учурда else анда эмне деп чыгарсын? Else дегенден кийин сөздөрдү кош чегит коюлабыз балдар. Демек, бул жерде for операторун колдонобуз. For I in range балдар, range. Демек, range'де эмнени көрсөтөбүз биз? 1ден баштап балдар, 1ден баштап. Себеби оң сандар 1ден башталат го балдар, 1ден баштап сан кошуу 1 болуш керек. Эмне үчүн балдар? Себеби карагыла балдар. Демек, 1ден баштап ошол киргизген саныбыз ар бир багысында 1ге эмне болот? Көбөйөт, туурабы? Мисалы бул 1ден баштап сан кошуу 1ге чейинки. Түшүнүктүү болдубу? Эми демек, бул жерде факториал демек, туура эле жаздым, факториалды көбөйтөбүз канчага? Айга.
айга бул өйдөдө бул айды бердик го фо ай могул диапазондо болушу керек деп эми демек мында print эмне болот print эмне деп чыгарсам демек мында дагы өйдөдөгүдөй эле мисалы сан берилет бул жерде сөзсүз түрдө сан берилсин жана санынын факториалы деп туруп бул жерде өтүр менен ажыратабыз жана бул жерде барабар факториалы мисалы 45 санынын факториалы барабар деп могул жерге да жазсак болот экен балдар. Барабарды могуга эле кошуп коелу. Барабар жана бул жерде факториалды көрсөтөбүз балдар. Факториал. Түшүндүк эми карагыла F5'ти басабыз эми. Бүтүн сан киргиз деп атат балдар. Бүтүн сан киргизебиз демек. Бүтүн сан киргизсек, канчаны киргизели? Мисалы 3 дейли. 3 санынын факториалы барабар 6. Көрдүңөрбү? 3 санынын факториалы барабар 6 дедик. Эми минус 45 деген сан киргизели. Кой тургула. F5'ти басабыз мисалы. Кой турган боюнча кайрадан киргизели. Жаңыдан көрүнсүн минус 45 дейли. Терс санын факториалы болбойт деп атат. Себеби биз ошондой шарт киргиздик бул жерде. Эгерде берсек, эгерде F5 менен кайра мисалы 0'ду берсек, анда эмне дейт? 0'дун факториалы 1-ге барабар деген жыйынтыкты берет. Калган учурда балдар F5'ти басып мисалы канча дейли? 10 деген санды киргизсек, 10го чейинки цифралардын сандардын көбөйтүндүсү моундай 3.628.800 болот балдар. Эгерде ишенбесеңер, мисалы бул жерде баарын текшерип да көрсөңөр болот балдар. Ар бирин мисалы 1 көбөйтүү 2 көбөйтүү 3 мына көрдүңөрбү? Ошол эле жыйынтык чыкты. Баарын ошол бирден 10го чейинки сандардын көбөйтүндүсү 3 миллион моундай болуп ушул жыйынтык чыкты. Көрдүңөрбү балдар? Программанын негизинде бул автоматтык түрдө каалагандай саныбыздын факториалын алуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Түшүнүктүү болдубу балдар? Демек балдар бүгүн биз ошол 4 ар түрдүү мисалды карап көрдүк балдар. Силер дагы жогоруда берилген биз мурдагы сабактарда могул жерде тапшырмалар берилген силерге балдар. Ушул тапшырмаларды ушул азыркы берилген мисалдардын негизинде ушул тапшырмаларды чыгаргыла балдар. Демек, анда балдар бүгүнкү сабагыбыз түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабактарда жолугушканча